Президент Садыр Жапаров өлкөгө расмий сапар менен келген Казакстан Республикасынын парламентинин мажлисинин төрагасы Эрлан Кошановду кабыл алды. Мамлекет башчы бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамилелер тереңдеп практикалык мааниге ээ болуп жатканын, ал эми мамлекеттер аралык саясий диалог бардык деңгээлде активдүү өнүгүп жатканын билдирди. Садыр Жапаров Эрлан Кошановдун Кыргызстанга болгон бүгүнкү расмий сапары эки мамлекет ортосундагы парламенттер аралык диалогду алга жылдырууга олуттуу түрткү берет деген ишенимин айтты. Өз ара сооданын ыраттуу өсүшүн жана соода-экономикалык байланыштардын кеңейишин белгилеп, өкмөттөр аралык кеңешинин ийгиликтүү ишмердигин баса белгиледи. Анын кезектеги жыйыны жакын арада өткөрүлөт. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевге жылуу саламын жолдоп, Кыргызстан мындан арада достук, бир туугандык, союздаштык жана өз ара сый-урматтын духунда кыргыз-казак мамилелерин өнүктүрүүгө даяр экендигин ишендирип өттү. Өз кезегинде Эрлан Кошанов Кыргызстан менен Казакстандын элдерин эзелтен бери бир туугандык, достук жана ынак коңшулук байланыштырып келгенин айтты. Эрлан Кошанов ар кандай багыттар боюнча кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө кызыктар экендигин билдирип, парламенттер аралык кеңештин кезектеги отурумунун жыйынтыктары тууралуу маалымат берди. Ал Кыргызстандын жарандарынын байгерчилигин жогорулатууга багытталган президент Садыр Жапаров тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформаларды Казакстан толугу менен колдой турганын айтты. Казак эли боордош кыргыз элинин өзгөрүүлөрүн жана жетишкендиктерин, өзгөчө өлкөнүн экономикасынын өсүшүн жана олуттуу социалдык экономикалык өзгөрүүлөрдү кубануу менен белгилейт.